Share Channel YouTube kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Ата-эне туулган урук менен биргеликте башка телевизор, телефон, интернеттин баарын токтотуп, келиңиз Шеригазы экөөбүздүн маегибизге кулак салып, могул жерге жакыныраак келиңиз, балким пайдасы болуп калат, бирге баарлашалы. Биринчи кеңешим. Үйлөнөм деген эркектерге жана кыздарга шашылбаңыздар. Биринчи кеңешим ушул. Анткени шашылгандар нанкөр болуп калышат. Ошон үчүн сабырдуу болуңуздар. Айрыкча илим алууда да шашылбаңыздар. Бир нерсени үйрөнүп атканда эмне үчүн үйрөнбөй атам, эмне үчүн ушундай дей бербеңиз. Сабыр менен окуй бериңиз, шашылбаңыз. Ал эми экинчиси, адал тамак жеңиздер, арамдан тамак жебеңиздер. Арам тамак алдыдагы жашооңдун жана акыреттеги жашооңдун баарын кыйрап салат. Адалдан тамак жеңиздер. Кийинкиси, адеп ахлактуу болуу абдан маанилүү. Адеп бул жыпар жыт сыяктуу. Атыр жытты сен себинесиң, башкалар жыттагандай, сен да адептүү бол, башкалар сени көрүп рахат алсын. Кийинкиси, урматтуулар, үйлөнүүдөн эң негизги биринчи аткара турган ишиңиздер үйлөнүүгө өзүңөрдү даярдаш керек башта. Үйлөнүүгө эркек дагы, аял дагы психологиялык, руханий жактан даярданыш керек. Биз биологиялык, физиологиялык жактан гана даяр болсок үйлөнүп эрге тийип кетип атабыз. Тагыраагы балагат жашынан өтүп, үйлөнөр кезибиз келип калды, бой жетип калды, үйлөп коеюн, берип коеюн деп эле берип коюп атабыз. Биологиялык жактан даяр болсок эле тийип кеттик, үйлөнүп алдык. Бирок психологиялык жактан, физиологиялык, психологиялык жактан, руханий жактан даяр болуш керек. Ошондуктан, урматтуу жаштар, эркектер дагы, мен үйлөнсөм бирөөнүн кызын алам. Ага Аллахтын аманаты болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар Алланын аманаты. Ал эми аялдарга айткан, аялдар, күйөөңөргө баш ийсеңер, орозоңорду тутсаңар, намазыңарды окусаңар, уятыңарды жапсаңар, жаннаттын каалаган эшигинен киресиңер деди. Демек аялдар да күйөөңө баш ийүүнү үйрөн. Өзүң каалаган нерсени эмес, күйөөм рухсат берсе кылам дегендей сезим менен тарбиялаан азыртадан баштап. Сен кимсиң? Керек болсо кетип калам деп көйрөңдөбө. Күйөөңдү урмат кылсаң, күйөөңдү урматтаганыңдын далилин күйөөңдүн апасына, күйөөңдүн атасына жакшы мамиле кылуу менен далилдеп бер. Эгерде күйөөңдүн ата энесине орой мамиле кылсаң, күйөөңдү да урматтабайсың, өзүңдү да урматтабайсың. Бул жерде эч кандай далил жок. Ошондуктан күйөөгө чыга турган кыздар дагы, үйлөнө турган балдар дагы өзүңөрдү психологиялык жактан жана руханий жактан даярдагыла. Үйлөнөрдөн мурун жок дегенде 70 киши менен маектешиңиз, үй бүлө тууралуу. Жок дегенде 70 китеп окуңуз, жок дегенде 7 китеп бүтүрүңүз. Үй бүлө тууралуу. Үйлөнгөнүнө 10 жыл болгон, 20, 30 жыл, 40 жыл болгон тажрыйбалуу акелер менен маектешиңиз. Тажрыйбалуу апалар менен сырдашыңыз. Үй бүлөнүн сыры эмнеде? Урушуп кетсем эмне кылам? Араздашып кетсем эмне кылам? Кайненем урушса эмне кылам? Кайнатам урушса эмне кылам? Деген бир темаларды 30-40 жылдык тажрыйбасы болгон өрнөктүү үй бүлөлөр менен маектешип сүйлөшүңүздөр. Руханий жактан даяр болгондон кийин, психологиялык жактан даяр болгондон кийин анан үйлөнүү керек. Өзгөчө бул жерде эркектерге да айтам. Урматтуу эркектер, аялды алгандан кийин аны сөзсүз түрдө тарбиялаш керек. Ал үчүн эркектер аялыңардан экесе акылдуураак болгула, аялыңардан экесе эстүүрөөк болгула, аялыңардан экесе күчтүүрөөк болгула. Аялына баш ийип калган эркектерди бетин жерге каратып сүдүрөсөң да аздык кылат. Урматтуу эркектер, биз бүгүн аялдарыбыздан акылды эмеспиз. Аялдарыбыздан өткөн тийме назик, аялдан өткөн таарынчак, аялдан өткөн ыйлак, өчөшкөн, аялдан өткөн кыздан бетер болуп калдык эркектер. Үй бүлөнүн жоопкерчилиги эркектин желкесинде, аялдын желкесинде эмес. Үй бүлөнүн тизгини эркектин колунда, аялдын колунда эмес. Азыркы жаштарга таң калам. Кимдин кимге эрге тийгенин түшүнбөй калып атабыз. Урматтуу жаштар, эркектер, көзүңүздөрдү ачыңыздар, ойлонуңуздар, болбосо болбойт. Мурда биз бала кезибизде акелердин үйүнө бардык.
Bir misal keltireyim. Akelerdin үйüne bargan кезүстө biz жаштар жеңең жаңы үйлөнгөн акеңдин үйүнө барсаң, жеңелер ийилип салам салат эле. Жүгүнүп салам салса, айрыкча кайынукелерин ey бала деп сүйлөп, siz деп мамиле кылып койсо, biz жаштар сүйүнүп, о мени siz деди деп болбой барбалаңдап калат элек. Жеңең сага бир платочка берип койсо, платочка берди деп сүйүнүп чөнтөгүңө салып, мурдуң агып атса да, жеңиң менен арчып, баягы платочканы сактап жүрдүк. Анан кийин тигини көрдүк да, учуру келгенде ошолор ошо мен да үйлөнөм деп тополоң кылдык. Үйлөндүк. Эми үйгө келдиң. Ошо төшөк салган, баягы жеңеге ошо эй бала деп, siz деп кызмат кылып аткан жеңе жок үйдө. Анан ойлондук. Көрсө кептин баары сен барганда сага ийилип салам берип аткан жеңеде эмес экен. Ошо жеңени ошондой салам бердирип, ошондой төшөк салдырып, ошондой эй бала деп, апоо, атоо деп сүйлөттүрүп аткан акеңде экен кептин баары. Көрсө, eskiden akelерибиз, аталарыбыз аялдарын тарбиялап жүргөн. Эй, муну жерде момундай кыл, муну жерде момундай кыл, муну жерде момундай кыл, ана ошондо сонун болот деп туруп, акелердин акылдуулугу экен көрсө. Жеңелерде эмес экен кеп, акелерде экен. Ошондон азыркы жаштарга айтарым. Аялыңардан акылдуу, аялыңардан илимдүү, билимдүү, сабырдуу болмоюнча үй бүлөңдү кармап кала албайсың. Ошол эле учурда аялдарга да айтарым. Урматтуу кыздар, келиндер, күйөөң ыраазы болмоюнча эч качан эки дүйнөң жакшы болбойт. Ошондон урматтуу келиндер, барган жерде бактылуу болуштун эң оңой жолу, эң оңой сыры күйөөңдүн энесинин, күйөөңдүн атасынын колтугуна кирип ал, сенден өткөн бактылуу адам жок. Жакшы аял, акылдуу аял, таранчыны тага, бөдөнөнү бөлө кылат деген кеп бар. Жакшы келин таранчыны тага, бөдөнөнү бөлө кылат деген кеп бар. Мана ошондой келиндикке даярдангыла. Бул өтө маанилүү. Кийинкиси. Үйлөнүүгө баланын иштегени, кесиби, байлыгы кымындай тиешеси жок. Үйлөнүүгө адам психологиялык, биологиялык жактан муктаж болсо үйлөнөт. Ошондон бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Өзүңдүн купулуңа толсун биринчи орунда. Ата-энеңе жакса, бирок сага жакпай калышы мүмкүн. Үйлөнбөгүлө. Сага жагат, ата-энеңе жакпай калышы мүмкүн. Үйлөнбөгүлө. Экөөңө тең жага турган ортокту тап пикирди, ошондо үйлөнгүлө, ошондо баш кошкола, ошол жакшыраак болот. Муну да унутпаңыздар. Кийинкиси. Өз кызын, урматтуу аталар, өзүңөрдүн кызыңарды жакшы жерден, жакшы баланы билсеңер, ошо жерге менин кызыма үйлөнсөң жакшы болмок балам деп сунуштасаңыздар, мында эч кандай күнөө жок. Жакшы болот. Демек, жакшы жерден, жакшы күйөө жакшы баланы билсеңер, таанысаңар, кызыма үйлөн деп сунуштасаңар, мында эч кандай күнөө жок. Кур'ан-ы Керимде Касас сүрөсүндө 27-аятта дагы ушундай окуя келет. Муса алейхиссалам менен болгон окуя келет. Демек, мага 8 жыл жалданып иштеп берсең, 2 кызымдын бирин сага никелеп берем деп өзү сунуштаган аталар. Демек, мына ушул аяттан ала турган сабак, демек, урматтуу аталар, апалар, жакшы күйөө бала, жакшы үйдү таанып билсеңер, өзүңөрдүн кызыңарды үйлөнсөң жакшы болот деп жөн гана сунуштап коюуда эч кандай катачылык, уят, шерменде, намыс жок болбойт мындай. Намыс. Үйлөнүүнүн жашын. Мен эркек балдарга айтып элем, урматтуу эркектер. Үйлөнөм десеңиздер, азыр бир 25 жашка жетип анан үйлөнгүлө дейин да. Анткени пайгамбарыбыз да 25 жашында үйлөнгөн. Биринчи себеби сүннөт болсун. Экинчи себеби азыр 25ке чейинки балдар жаш балабыз алигечечи. Жөн эле оюн карак болуп, турмуштун, үй бүлөнүн, жашоонун кадырына жетпеген, үй бүлөнүн куржунун көтөрүп кете албаган, үй бүлөнүн жоопкерчилигин тартып кете албагандай оюн карак жаш болуп калат экенбиз 20-21 жаштагылар. Ошондон мүмкүн болсо 25-30 жаштын ортосунда үйлөнсөңүз. Буга балдарга айтам. Ал эми кыздарга айтарым,
жакшы жерден кол сурап келсе, жакшы үй бүлөдөн, жакшы бир адеп ахлактуу, издүү тектүү жерден келе турган болсо, анда мектепти бүткөн болсоңуз, университетте окуп аткан болсоңуз дагы, жакшы жерден келген бакытыңызды учур бербей, тийиңиз жакшы болот. Күйөөгө чыгыңыз. Эгерде ал жер жакшы болсо, анда күйөөгө чыгып атканда 2 жылдык окуум калды. Ушул окуумду да бүтүрөйүн, суранам деп тийип атканда шарт коюңуз. Эгерде жакшы үй бүлө болсо, ал сиздин шартыңызды аткарып берет. Урматтуу кыздар, жакшы жерден кол сурап келсе, өз бакытыңарды өгөйлөттүрбөгүлө, учур бербегиле. Үйлөнө турган жигиттерге келдим. Биринчи, кыздын, баланын ыйманына каралат. Ыйманы өтө маанилүү. Бирок ошол эле учурда ыйман деген нерсе менен жоолук деген нерсени аралаштырып албагыла. Бүгүн эптеп эрге тийиш үчүн жоолук салынып алган кыздар толтура. Бүгүн эптеп үйлөнүш үчүн топу кийип, сакал коюп, намаз окумуш болгон балдар да толтура. Ыйман башка, жоолук тагынып коюп, сакал коюп, топу кийген бул жөн көрүнүш, ал башка. Алданып албагыла. Жоолук салынуу бул тооба, мода эмес. Аллахтын парызы бул. Бирок муну мода кылып тагып аткандар толтура. Мана ошого алданып албагыла. Анткени жоолук салынып тийиши тийип, эртеси энеси менен ырылдашып тишип аткан, сакал коюп, топу кийинип, үйлөнүп, эртеси аялына кыянат кылып аткан эркектер, аялдар толтура. Ошон үчүн алданбагыла. Экинчиси, төрөй ала турган балага, кызга үйлөнүш керек. Ден соолугун караш керек. Үчүнчүсү, турмушка чыга эле кыздарга үйлөнсүн. Себеби алардын тили таттуу, күйөөсүн көбүрөөк ыраазы кылат, аз нерсеге канаат кылат. Эгерде турмушка чыккан, үйлөнгөн кызга же үйлөнгөн балага тие турган болсоңуз, ал сизден мурун турмуш көргөндүгү үчүн сизге канааттанбай, сизге ыраазы болбой жашашы да мүмкүн. Кийинкиси, ата энесине тегине караңыздар, тарбиясына караңыз. Кийинкиси сулуу болуп, наркы киши куник болуп турса да анча жарашпайт. Сиз куник болуп, аялыңыз сулуу болуп турса да анча жарашпайт. Көрүнүшүңүз бири-бирине дал келип турганы жакшы болот. Бул дагы критерийлердин бирине кирет. Кийинкиси, жакын туугандан болбосун. Буга да маани бериңиздер. Жакын туугандан болбосун. Албетте, тууганга тууган үйлөнүп калат го. Шарият Идрис агайдын интернети бир аз катып калды, бирок азыр күтө туралы. Бүгүн унутпаңыздар, Аллах да мамилени үзүп коет. Ошондуктан туугандан алысыраак болгон жакшыраак. Кийинкиси, бактылуу үйдө эрдин да айтканы болбойт, аялдын да айтканы болбойт. Бактылуу үйдө Алланын айтканы болот. Эгерде Алланын айтканы болсо, анда бул үй бүлө албетте бактылуу болот. Муну унутпаңыздар. Кийинкиси, сени бактылуу кылуу үчүн үйлөнүп жатам дейбиз көбүнчө. Сени бактылуу кылыш үчүн үйлөнөм, сени бактылуу кылыш үчүн сага күйөөгө чыгам деген сөз туура эмес. Бирөөнү бактылуу кылып, өзүң бактысыз жашаганын не пайдасы бар? Сага үйлөнсөм гана бактылуу болом, өзүмдү бактылуу кылыш үчүн үйлөнөм. Сага күйөөгө чыксам гана бактылуу болом, өзүм бактылуу болом. Демек, өзүңдү бактылуу кыл, өзгөнү бактылуу кылып, өзүң өзөгүң өрттөлүп жашаба. Буга да көңүл бериңиздер. Урматтуулар, мечиттерде баян кылып коюу менен үй бүлөгө жетерлүү тарбия берилбейт. Үй бүлөнү да тарбиялап туруш керек. Ал үчүн бул үй бүлө кес-кесте өрнөктүү болгон үй бүлөлөр менен катташкыла. Ал үчүн жаш үй бүлөлөр кыйналып аткан үй бүлөлөргө зыяратка барып тургула. Жаш үй бүлөлөр силерден төмөн кыйналып жашап аткан бейбечара майыптардын үйлөрүнө зыяратка барып тургула. Жаш үй бүлөлөр жетим жесирлерди, детдомдор, карыялар үйүнө барып тургула зыяратка. Ошондо
özüңөрдөн tömөн kıynalgan turmuştu görüp, gözüңөр açılıp, abalыңarga şükür keltirip kaytasыңар. Sen ökünüp atkan nerse, başkalardın aldıdagı meçtası bolup жүрөк керек болsa. Sen uşun abalına ökünüp atasın. A başkalar uşuga jetpey atat gerek bolsa. Oşon üчүn gözüңөрдү açkılar. Sen ökünüp atkan nerse, başka birönün kıyalı, başka birönün arzusu. Bunu unutpagıla. Kийинкisi, közüňe birinci körüngön menen üylöne kalba. Şaşpagıla degenim sebuş. Ana akıldaş. Görgön bilgenler menen maekteş. Любовь с первого взгляда — это чушь собачья. Bazardan mal satıp alsaң dagı, аны tişin sanap, kavırgasın karap, semizbe arıp ayağın karap, parodası kanday, kayerdin malı, dep mal satıp alsaң da suraysın da. Mal satıp alganı barsaң dagı, bilgen adamды jetele barasın. Dal oşonda ele. Biröge üylönüp, biröge baş koşup atsaң dagı, аны surap, sürüştürüp izildegile. Jönlen, любовь с первого взгляда dep şap tiyip ketip üylönüp alaver. Gözüňörde açkılar. Kийинкisi, namahram. Başka çoğuçun erkeklerdi, başka çoğuçun ayaldardı köp tiktegen adamdın özünün üydögü tügöyünü süyüsü kalbay kalat. Oşon üчүn üylөнгөн jaşta erkekler başka ayaldardı tikteye bermegile. Kızlar başka erkeklerdi karay bermegile. Kançalık köp başka ayaldı köp karagan erkek özünün ayalına süyüsü kalbay kalıver. Şahvatı solup kalat.